23 бөлүм. Бул жогору коюлган адамдын Жакыптын кудайынын майланганынын, Ысрайылдын мукамүндүү ырчысы Жишайдын уулу Дөөттүн акыркы сөздөрү. Теңирдин руху мен аркылуу сүйлөйт. Анын сөзү менин оозумда. Ысрайылдын кудайы айтты. Ысрайылдын аскасы мен жөнүндө мындай деди. Эл үстүнөн бийлик кылуучу адам адилет болсо, Кудайдын коркунучу менен бийлик жүргүзсө, анда ал ачык асманга күн чыгып келе жаткандагы таңкы жарыктай, жамгырдан кийин чыккан жаркыроодой, ал жаркыроодон жерден чөп чыгат. Менин тукумум Кудай алдында ушундай эмеспи? Анткени ал мени менен түбөлүк, бекем жана бузулбас келишим түздү. Менин бүт куткарылуум, бүт каалоом андан келип жаткан жокпу? Кудайсыздар ыргытылган, кол менен кармаганга болбой турган тикенектей болушат. Бирок ким аны колу менен кармагысы келсе, ал темир менен же найзанын сабы менен куралданат. Аны турган жеринде өрттөшөт. Дөөттүн эр жүрөк аскерлеринин аттары Эснилик Жошеп Башебет үчөөнүн башкысы. Ал найзасын 800 кишиге көтөрүп, аларды бир жолку салгылашта талкалады. Андан кийинкиси Дөөт менен жүргөн 3 эр жүрөк аскердин бири, Акояктын небереси Додонун уулу Элазар эле. Алар согушуу үчүн чогулган пелиштиликтерди намысына тийип чакырышканда, ал да Дөөттүн жанында эле. Ысрайылдыктар пелиштиликтерге каршы чыгышты. Ошондо ал туруп, пелиштиликтерди колу чарчап, кылычка жабышып калгы чакырды. Ошол күнү Теңир улуу жеңиш тартуулады. Эл болсо талап тоноо үчүн анын артында жүрдү. Андан кийинкиси Арардык Агея уулу Шама. Пелиштиликтер Тиреяга, жасмык себилген талаага чогулганда, Ысрайыл эли пелиштиликтерден качты. Ошондо ал талаанын ортосуна туруп, аны сактап калды. Пелиштиликтерди кырды. Ошол күнү Теңир Ысрайылга улуу жеңиш тартуулады. 30 жолбашчынын ичинен 3-өө барды да оруп жыюу маалында Дөөткө, Адулам үңкүрүнө киришти. Ошол учурда Репа өрөөнүндө пелиштиликтердин кошууну турган. Ошол учурда Дөөт бекемделген жерде эле. Пелиштиликтердин кошууну болсо Бейт-Лехемде болчу. Дөөт суу ичкиси келип, дарбазанын жанындагы Бейт-Лехем кудугунан ким мага суу алып келип, суусунумду кандырат деди. Ошондо бул 3 эр жүрөк пелиштиликтердин кошуунун жарып өтүп, дарбазанын жанындагы Бейт-Лехем кудугунан суу сузуп, Дөөткө алып келип беришти. Бирок Дөөттүн ичкиси келген жок. Ал сууну Теңирдин даңкы үчүн төгүп салды да мындай деди. Теңир, мени ушул сууну ичкенден сакта. Бул өз өмүрүн тобокелге салып барып келген адамдардын каны эмеспи? Ошентип сууну ичүүнү каалаган жок. 3 эр жүрөк ушундай кылган. Ушул үчөөнүн ичинен Серуянын уулу Жояптын бир тууганы Абышай башчы эле. Ал өз найзасы менен 300 кишини өлтүргөн. Тигил үчөөнүн арасында анын кадыры бар эле. Ал үчөөнүн эң атактуусу жана башчысы болчу. Бирок тиги үчөөнө тең келчү эмес. Улуу иштерди кылган Капсеэлдик эр жүрөк адам Жоят уулу Беная. Беная Мааптык Ариэлдин 2 уулун өлтүргөн. Ак карлуу кышта орго түшүп, арстанды өлтүргөн. Ал мисирлик бир 6 кишини өлтүргөн. Колунда найзасы бар мисирликке союл менен чыгып, колунан найзасын тартып алып, аны өз найзасы менен өлтүргөн. Жоят уулу Беная ушундай эрдик кылып, 3 баатырдын ичинен атактуу болду. Ал 30 баатырдын ичинен эң атактуу болчу. Бирок тиги үчөөнө тең келе алчу эмес. Дөөт аны өз сакчыларына башчы кылып дайындаган. 30-дун ичинде Жояптын бир тууганы Асаел, Бейт-Лехемдик Додонун уулу Элханан, Хароттук Шама, Хароттук Элика, Палтилик Хейлес, Текоялык Икеш уулу Ира, Анатоттук Абиезер, Хушалык Мебунай, Акояктык Салмон, Нетопалык Марай, Нетопалык Баана уулу Хейлеп, Бенжамин уулдарынын гибасынан Рибайдын уулу Итай, Пиратондук Беная, Нахелай Гааштык Идай, Арабалык Абы Албан, Баркомдук Азмабет, Шаалбондук Элиакпа, Жашен уулдарынан Жонатан, Арардык Шама, Арараттык Шарар уулу Акиям, Маа халыктын небереси Ахазбайдын уулу Элипелет, Гилолук Акитопел уулу Элиям, Кармелдик Хесрай, Арбилик Паарай, Собалык Натан уулу Игал, Гаттык Бани, Амондук Селек, Серуянын уулу Жояптын курал көтөрүүчүсү Бейроттук Нахрай, Итрилик Ира, Итрилик Гареп, Хеттик Ури бар эле. Бардыгы 37. 3 бөлүм. Акылсыз галатиялыктар. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяк силердин көз алдыңарга тартылгыдай сүрөттөлүп берилбеди беле? Ким силерди чындыкка баш ийбөөгө азгырды? Силерден бир нерсени гана билгим келет. Силер рухту, мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле?
Силер ушунчалык акылсызсыңарбы? Рух менен баштап эми адамдык аракеттер менен бүтүрүп жатасыңарбы? Башыңардан өткөргөнүңөрдүн баары пайдасыз болуп калдыбы? Чын эле пайдасыз болдубу? Мыйзамды аткаргандыгыңар үчүн Кудай силерге ыйык рухту берип, араңарда кереметтерди көрсөтүп жатабы? Же айтылган сөзгө ишенгендиңер үчүн ошентип жатабы? Бизге белгилүү, Ибрайым Кудайга ишенди. Ишеними ага адилдик катары эсептелинди. Ошентип ишенгендер гана Ибрайымдын балдары экенин билип койгула. Ыйык жазууда Кудайдын бутпарастарды ишеними аркылуу актай тургандыгы жөнүндө алдын ала билгендиктен Ибрайымга бүт элдер сен аркылуу бата алышат деп алдын ала жарыялаган. Ошентип ишенгендер ишенимдүү Ибрайым менен бирге бата алышат. Ал эми мыйзамга таянгандардын бардыгы каргыш астында, анткени ыйык жазууда Тооратка жазылган мыйзамдын бардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш деп жазылган. Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү, анткени адил адам ишеними аркылуу тирүү болот. Мыйзам болсо ишенимге негизделген эмес, тескерисинче, мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот. Ибрайымга берилген бата Иса Машаяк аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу убадаланган рухту алышыбыз үчүн Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени ыйык жазууда жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган деп жазылган. Бир туугандар, жашоодон бир мисал келтирейин. Адам тарабынан бекитилген мурас кагазын эч ким жокко чыгара да, ага эч нерсе кошумчалай да албайт. Бирок убадалар Ибрайымга жана анын урпагына берилген. Кудай Ибрайымга көптүк түрдө сенин урпактарыңа деп айткан эмес, сенин урпагыңа деп бирөө жөнүндө, башкача айтканда Машаяк жөнүндө айткан. Мен бул нерсени айткым келет. 430 жылдан кийин келген мыйзам Кудай тарабынан алдын ала бекитилген келишимди жокко чыгарбайт. Демек убада өз күчүн жоготпойт. Анткени мураска мыйзамдын негизинде ээ болууга болсо, анда убаданын зарылчылыгы жок болмок. Бирок Кудай аны Ибрайымга убаданын негизинде белек кылган. Андай болсо мыйзам эмне үчүн берилген? Ал кийинчерээк кылмыштардын айынан урпак келгенге чейин берилген. Кудайдын убадасы ошол урпакка байланыштуу. Мыйзам периштелер аркылуу бир арачынын колу менен берилген. Бирок жалгыз бирөөгө арачынын кереги жок. Кудай болсо бирөө. Демек мыйзам Кудайдын убадаларына каршыбы? Албетте жок. Эгерде өмүр бере турган мыйзам берилген болсо, анда мыйзам аркылуу акталууга болор эле. Бирок ыйык жазуу бүткүл адамзат күнөөнүн туткунунда экендигин жарыялайт. Демек убадаланган нерсе ишенгендерге Иса Машаякка болгон ишенимдери аркылуу берилет. Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз. Ошентип ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Ал эми ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук. Анткени силер бардыгыңар Машаяк Исага болгон ишенимиңер аркылуу Кудайдын балдарысыңар. Анткени силер бардыгыңар Машаяктын урматына чөмүлдүрүлүп, Машаяктын бейнесин кийдиңер. Мындан ары силердин араңарда жүйүт да, элин да, кул да, эркин адам да, эркек да, аял да жок. Анткени бардыгыңар Машаяк Исанын ичинде бирсиңер. Эгерде силер Машаяктыкы болсоңор, анда силер Ибрайымдын урпактарысыңар, убада боюнча мурасчыларысыңар. 30 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу пайгамбарчылык кылып айт. Кудай Теңир мындай дейт: ийлагыла, кайгылуу күн келе жатат. Анткени ал күн жакындап калды. Теңирдин күнү, кайгылуу күн жакын калды. Элдерди жазалоо күнү келе жатат. Мисирге кылыч келе жатат. Мисирде өлтүрүлгөндөр кулаганда, анын байлыктары алынып кеткенде, анын негиздери кыйраганда Эфиопияны коркунуч каптайт. Алар менен кошо Эфиопияда Пут да, Лут да, ар кошкон элдер да, Хуп да, алар менен келишим түзгөн өлкөлөрдүн уулдары да кылычтан өлүшөт. Теңир мындай дейт: Мисирдин тирөөчтөрү кулайт, анын күч кубатынын сыймыгы төмөнчөт. Мигдолдон тартып Себейнеге чейин жашагандар кылычтан өлүшөт дейт Кудай Теңир. Ал кыйраган жерлердин арасында ээн калат, анын шаарлары кыйраган шаарлардын арасында калат. Мисирге от жибергенде анын бардык тирөөчтөрү кыйратылганда менин Теңир экенимди билишет. Бейкапар жаткан эфиопиялыктарды коркутуу үчүн ошол күнү менден кемелер менен кабарчылар барышат.
Аларды Мисирге аламат түшкөн күндөгүдөй коркунуч каптайт, анткени мына ал күн келе жатат. Кудай Теңир мындай дейт: Бабыл падышасы Небухаднецардын колу менен көбөлдүү Мисирдин акырына чыгам. Аны элдердин арасында эң катаал болгон эли менен ушул жерди кыйратыш үчүн алып келем. Алар Мисирге каршы кылычтарын кындарынан сууруп, жерди өлүккө толтурушат. Дарыяларды кургактыкка айландырып, жерди катаал адамдардын колуна берем. Жерди жана анда болгондун бардыгын чет жерликтердин колу менен кыйратам. Муну мен Теңир айттым. Кудай Теңир мындай дейт: буркандарды жок кылам, Ноптогу жалган кудайларды талкалайм. Мындан ары Мисир жеринен башчы чыкпайт. Мисир жерине коркунуч каптатам. Патросту урандык айлантам. Соанга от жиберем, Нону жазалайм. Мисирдин сепили болгон Синге өзүмдүн каарымды төгөм. Нонун көп сандаган элин жок кылам. Мисирге от жиберем. Син титирейт, Но урайт. Душмандар Нопко чак түштө кол салышат. Абен менен Пибесеттин жаш уландары кылычтан өлүшөт, калгандары туткундалып кетет. Мен такпан кесте Мисирдин моюнтуругун кыйраткандан кийин ал жерде күн караңгылайт, ал жерде анын күч кубатынын сыймыгы талкаланат. Аны булут жабат, анын кыздары туткундалып кетет. Мен Мисирди ушинтип жазалайм, ошондо менин Теңир экенимди билишет. 11-жылдын 1-айынын 7-күнү мага Теңирден сөз болду: Адам уулу, мен Мисир падышасы фараондун каруу булчуңун талкаладым. Ал айыгыш үчүн дагы эле таңыл элек, кылыч кармаганга күч алыш үчүн таңгычтар менен таңыл элек. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мен Мисир падышасы фараонго каршымын. Анын соо каруу булчуңун да, сынган каруу булчуңун да талкалайм. Ошондо анын колунан кылычы түшүп калат. Мисирликтерди элдердин арасына чачам, жерлерге сапырам. Ал эми Бабыл падышасынын каруу булчуңдарын күчтүү кылам. Анын колуна өзүмдүн кылычымды берем. Фараондун каруу булчуңдарын болсо кыйратам. Оор жарадар болгон адам кандай онтосо, ал анын алдында ошондой онтойт. Бабыл падышасынын каруу булчуңдарын чыңдайм. Ал эми фараондун каруу булчуңдары шалдаят. Мен өзүмдүн кылычымды Бабыл падышасынын колуна бергенде, ал аны Мисир жерине сунганда, менин Теңир экенимди билишет. Мисирликтерди элдердин арасына таратам, жерлерге сапырам, ошондо менин Теңир экенимди билишет. Бирок ал ырайымдуулук кылып, алардын күнөөлөрүн кечирди. Аларды кырып салган жок, көп жолу каарын кайт кылды, көп жолу өзүнүн бүт жаалын козгогон жок. Кудай алардын кетсе кайрылып келбей турган адам экенин, жел экенин эсинде тутту. Алар чөлдө аны канча жолу каардантышты, эч ким жашабаган жерде аны канча жолу ачуулантышты. Кудайды кайрадан сынашты, Исраилдин ыйыгына акарат келтиришти. Алар анын куткарган колун, анын эзүүдөн куткарган күнүн унутушту. Анын Мисирде жасаган кереметтерин жана Соан таласындагы ажайыптарын унутушту. Алар суу иче албай калыш үчүн Кудай алардын дарыялар менен өзөндөрүн канга айландырды. Аларды чактырыш үчүн курт-кумурскаларды, өлтүрүш үчүн курбакаларды каптатты. Алардын өстүргөн өсүмдүктөрүн кыркаяктарга, алардын эмгегин чегирткелерге жем кылды. Алардын жүзүмдөрүн мөндүр менен, тыт жыгачтарын муз менен талкалады. Алардын бодо малын добул менен, майда малын чагылган менен кырды. Аларга өзүнүн каарынын жалынын, кыжырын, жаалын каптатып, кыйратуучу периштелерди жөнөттү. Өзүнүн каарын кандыруунун жолун тапты. Алардын жандарын өлүмдөн сактаган жок, малдарына жугуштуу оору каптатты. Мисирдеги бардык тумбалдарды, хам чатырларындагы бардык күч башаттарын өлтүрдү. Анан өз элин койлордой алып жөнөдү. Аларды чөлдө койлордой алып жүрдү. Аларды коопсуз алып жүрдү. Алар коркушкан жок, алардын душмандарын болсо деңиз басып калды. Аларды өзүнүн ыйык жерине, өзүнүн оң колу менен ээлеп алган ушул тоого алып келди. Алардын алдынан элдерди кууп жиберип, алардын жерин аларга мурас кылып бөлүп берди. Исраил урууларын алардын үйлөрүнө киргизди. Бирок алар эң жогорку Кудайды дагы сынашты, капалантышты, анын осуяттарын сакташкан жок. Андан баш тартып, ата-бабаларына окшоп башка кудайларга табынып кетишти, кыйшык учкан жебедей артка кетишти. Аны өздөрүнүн жалган кудайлары менен капа кылышты, таш буркандары менен анын кызганычын козгошту. Кудай муну угуп катуу каарданды, Исраилга аябай ачууланды. Кудай Шилодо турган үйүн, адамдар арасында өз жашаган жыйын чатырын таштап кетти. Өзүнүн чебин туткунга, өзүнүн даңкын душмандардын колуна салып берди. Өз элин кылыч мизине салып берди, өз мурасына ачууланды. Элдин жигиттерин от чалмады. Анын кыздарына арнап нике ырларын ырдабай калышты.
Ыйык кызмат кылуучулары кылычтан өлүп жатышты, жесирлери ыйлабай калышты. Бирок Теңир уйкудан ойгонгонсуп, шараптан соолук албай жаткан Алптай болуп ордунан туруп келди да, анын душмандарын артка качырды, түбөлүккө маскара кылды. Жусуптун чатырын четке какты. Ибраим уруусун тандап алган жок, тескерисинче Жүйүт уруусун жана өзү сүйгөн Сион тоосун тандап алды. Өзүнүн ыйык жайын асмандай бийик кылып курду, жердей кылып түбөлүккө тургузду. Өз кулу Дөөттү койгороодон тандап алды, аны алып чыкты. Аны саан малдан бөлүп алып, өз эли Жакыпты, өз мурасы Ысрайылды кайтаруу үчүн алып келди. Дөөт аларды таза жүрөк менен кайтарды. Аларды акылман колу менен жетектеп жүрдү.